Уважаемые члены Совета обороны, уважаемые участники сегодняшнего заседания, прошло полгода, как мы собирались здесь по этому вопросу, рассматривали религиозную ситуацию в стране. Однако ситуация в религиозной сфере стремительно изменилась за эти месяцы во всем мире. Последние события на Ближнем Востоке, создание так называемого исламского государства, действия экстремистов, несовместимые с элементарными нормами человечности, заставляют нас еще раз пересмотреть подходы, требуют кардинального пересмотра принципов и методов государственно-конфессионального взаимодействия. Как вы знаете, решением Совета обороны была создана рабочая группа по реформированию государственной политики в религиозной сфере, которой было поручено разработать на это заседание концепцию государственной политики в религиозной сфере на 2014-2020 годы. Рабочая группа, в состав которой вошли представители госорганов, экспертного сообщества и религиозных организаций, более полугода работала над концепцией и провела обсуждения во всех регионах, подчеркиваю, выслушала все замечания, предложения. В предлагаемом проекте концепции подтверждается приверженность Кыргызстана основополагающим ценностям, правам человека на свободу совести и вероисповедания. И в концепции впервые дается подробное раскрытие понятия светского государства в условиях современного Кыргызстана. Опираясь на Конституцию, в документе дается четкое понимание того, что светский характер государства означает невмешательство религии в госуправление. В то же время, обращаю ваше внимание, государство, являясь ответственным за безопасность своих граждан, в случаях нарушения законодательства может и должно принимать жесткие и оперативные меры. Более того, так как речь идет о вопросах национальной безопасности, регулирование со стороны государства должно и будет только усиливаться. Считаю знаменательным, что такой важный документ для страны принимается в год, объявленный годом укрепления государственности. Надеюсь, что реализация этого документа будет способствовать полноценному развитию религиозной сферы, а также укреплению межконфессионального диалога, толерантности и веротерпимости. Уважаемые участники заседания, радикальная исламизация, как известно, не имеет ничего общего с реальным исламом. Она несет в себе большие риски для всего мусульманского мира, но в связи с рядом объективных, субъективных факторов представляет собой особую угрозу для кыргызов, для самобытности возрождающего кыргызского этноса. Поэтому я решил особо обратиться по этому поводу. Урматтуу мекендештер, агайың тугандар, дүйнөдө ислам динин туткан эл көп. Алардын баары эле ислам динин бирдей шартта окшош кырдаалда кабыл алган эмес. Дин кабыл алууда кырдаал ар кандай болорун Мухаммед пайгамбарыбыз алдын ала бирип, түшүнүп, зордук менен ислам динине киргизүүгө тыюу салган. Ошону менен бирге пайгамбарыбыз мусулманчылыктын жолуна түшкөн элдин үрп адатына, салтына, руханий байлыгын сактап турган улуттук өзгөчөлүгүнө, маданий жөрөлгөлөрүнө жолтоо болуучу жосундарга да уруксат берген эмес. Кыскасы, ислам менен аны кабыл алган элдин руханий дөөлөттөрү эри шаркак, бири экинчисин кемсинтпей, сый-урматта өнүгүүсү зарыл. Коомдо ыймандуулукка жол ошондой шарттагына менен кенен ачылмак. Урматтуу мекендештерим, улуттук руханий дөөлөттөрү дегенде эмнени түшүнөбүз? Ал биздин Айкөл Манас атабыз жөнүндө дастан, комуз, ыргүүлөр, кыргыз бейи, боз үй, кыяк, чоор, ат оюндары, тамагаш, үрп-адат, оймо чийме, шырдак, аялана чөйрөгө мамиле, башыбыздагы ак калпак, үстүбүздөгү кийим-кече жана албетте эне тилибиз. Ал эми динге гана багыт алып, руханий дөөлөттөрүбүздү четинен жогото берсек, бара-бара эл болуудан калабыз. Мындай тагдырга дуушар болуш кыйын деле эмес. Аны эле салбай кийген кийимибизден баштап, улуттук өзгөчөлүктөрүбүздү, руханий дөөлөттөрүбүздү четинен сүрүп, жоготчуларга моюн сунуп, ооп берсек,
бара-бара эл болудан калабыз. Айталық, мұсылмандың кийими деп хиджабты, шалбыраган боздан балды эсептеп алсак, анда эмне кыргыздын улуттук кийимин кийингендерди, же болбосо күнүмдүк жашоо тиричиликке ылактуу кийингендерди мусулман деби, капыр дейбизби? Деги эле мусулман кийими, мусулман эместин кийими дегенде чектөө жок ыйык Куранда. Исламда жарашыктуу таза кийинүү талап кылынат. Сакал да жарашыктуу коюлуш керек. Же дамбал кийип, сербеген сакал өстүрсө эле мусулман болуп калабы? Тескерисинче, биз көрүп жатабыз теледен. Бул сакалчандар, дамбалчандар жараткандын атын жамынып, Аллах бар деп кыйкырып, кандай жер көтөргүс күнөөлөрдү жасап жаткандарын, бейкүнөө адамдарды өлтүрүп, кыз келиндерди уурдап, зордуктап. Адам сакал өстүрүп, дамбал кийип, намаз окуса эле мусулман болуп калбайт. Адам аны иштери менен, жүрөгүнүн тазалыгы менен, билими менен, адеп акылак, жүрүп жүрүмү менен далилдеш керек. Кыргыздар исламды өз менталитетине жараша, кулк мүнөзүнө, жашоо шартына, дүйнө таанымалыктап, байыртан башынан өткөн тарыхый оош кыйыштардын оң тетери жактарын эске алуу менен акыл калчап, 10 өлчөп бир кесип боюбузга сиңирген калкпыз. Бул жагдайда биз эч бир элди туурабаган, диний фанатизми жок, Алла Тааланын амирине моюнсунган эл элек. Эми ал жолубуздан адаштыргысы келгендер күчөгөндөн күчөп баратат. Айрым молдолордун, саясатчылардын жандырып жүргүзгөн аракеттери өлкөбүздө ашкере исламдаштыруу экенин байкоо кыйын эмес. Бул багытка алдырсак, калк арасында диний фанатизмдер орношу оңой. Ошону менен бирге ашкере исламдашуу дегендин төркүнүндө кыргыздарды улуттук өзгөчөлүктөрдөн унуткарып, маңкуртташыруу максаты турганын көңүлдөн чыгарбайлы. Белгилүү саясатчы Орозаев менен Курманайт гана майрам деп, калган майрамдардын баарын Ноорузду, жаңы жылды кошуп, исламга жат жосундар катары жарылап салды. Аны ээрчип жаңы жылды майрам деп мусулмандын динине каршы деген молдокени да теледен көрдүк. Жаңы жылды кыргыздар баарыбыз майрамдай тосуп, анда эмне баарыбыз эле капырбызбы? Эгемендүүлүк күнү, жеңиш күнү, Норуз жана башка майрамдарыбыз да бар. Өтө көп болсо майрамдарыбыз аз айталык, бирок ата-бабаларыбыздан мурас катары калган, тарых тартуулаган жана улуттук мааниге майрамдарды динге каршы коюп, үгүт жүргүзүү жакшылыкка алып барбайт. Ашкере исламдашуу дегендин төркүнүндө кыргызды маңкурт кылуунун дагы бир амалы, улуттук касиетти жоготуу максаты турат. Ал эми кыргыздар арабдашабы, пакистандашабы, айтор кайсы гана болбосун башка бир элдин салтына көнүп, тилин сүйлөп, кийимин кийип кетсек, өз тамырыбыздан кол жууп, кыргыз болбой улутубузду жоготобуз. Дагы бир акылга сыйбаган нерсе, кээ бир молдолор тарабынан Манас атабызды жаратканга каршы коюп жатканы. Маселен, азын чакырып жатканда, балага ат койгондо, ниге кыйганда, Куран окуганда, жаназага турганда жаратканды таананы атайбыз. Ал эми Манас колдосун, арбактар разы болсун дегенибиз Манасыбызды, өзү өтүп кеткен бабаларыбызды унутпай эстеп келаткан адамкерчиликтүү сапатабызда. Мындан 3 жыл мурун бир дөпөрөс мага да жихад жарыялаган билесиздер. Манаска эстелик тургузду деп. Кичинеден баштап элди акырыңдан маңкурт кылгысы келген молдолор бар. Бул сөзүмдү даярдаганга жардам берген аксакалыбыз Бексултан Жакиевдин бир мисалын келтирейин. Радиодогу берүүлөрдүн биринде халал жөнүндө сөз болуптур. Берүүнүн алып баруучусу халал кыргызча адал, харам кыргызча арам, ошондуктан адал деле дебейбиз десе, ошол маекке катышкан молдоке оозу мурду кыйшайбай туруп, Курандын тилинде сүйлөгө милдеттүүбүз деп айтты. Чындыгында антип айтканы араб тилинде сүйлөш керек деген сөз. Кыргыз тилин унутуп. Ушул жерден биз мындайды совет доорунда өткөнбүз деп эскертким келет. Совет кезинде бир топ жазуучулар, атка минерлер, ата мекен десе болбойт, Лениндин тилинде Родина деп сүйлөш керек деп айткан. Чоң-чоң жазуучу, чоң-чоң саясатчылар.
атамекен десек болбойт, родина деп айталык. Мына азыркы замандын парторгтору молдокелер чыгып атат. Кыргызды маңкурт кылабыз деп. Тилин жоготкон эл болбой калат билесиздер. Урматтуу агайын туугандар, улутубуз кыргыз, динибиз ислам. Демек, мусулман калкпыз. Мухаммед пайгамбардын жолун жолдоп, осуятын колдоп, кыргыздын каада салтын да жоготпой, Алла Тааладан ырайым тилеп, жаратканга жалынган мусулманбыз. Бирок кыргыз элинде эч качан диний фанатиктер, ашкере динчилер болгон эмес. Аталарыбыз да Ханафи мазхабын бекеринен тандаган эмес. Ханафи мазхабынын негизги көчөлөгүн дагы бир жолу баса белгилегим келет. Азыркы тили менен айтканда, бул толеранттуулук. Ыйык Куранга ылайык, кайсы адам жакшы, бейишке барат, же кайсы адам күнөөкөр, тозокко барат. Жалаң гана жараткан Алла Таала баа бере алат, жана чечет. Ошону унутпасак, бирөөнү өлтүрмөк түгүр, сындагандан дагы жаман мусулман деп айтууга биздин укугубуз жок Куран боюнча. Урматтуу мекендештер, тарыхтан билебиз, 90 жыл мурун улуу Ататүрк түрк улутун, түрк тилин сактап калыш үчүн Куран, ыйык Куран түрк тилинде окулсун, азан түрк тилинде чакырылсын деп жарлык чыгарууга мажбур болгон. Мындан тышкары тил реформасын өткөрүп, түрк тилин бир топ тазалаган. Түрк элине таандык эмес деп баш кийимге да феска кийип жүрүүгө тыюу салган. Мен айрым молдокелерге, саясатчыларга айткым келет. Кыргыз элин ушундай кадамдарга мажбур кылбагыла. Кыргыз элине бирөөнүн кийимин, тилин, үрп адатын тануулабагыла. Кыргыз эли, кыргыз жери жакпаса, ошо сизге жаккан элдерге, өлкөлөргө барып жашагыла да, эч ким каршы болбойт. Демократиялык мамлекет бизде. Биз мусулманбыз. Ислам дини дүйнөдө дайыма болоруна ишенебиз. Бирок ошол учурда биз кыргызбыз. Кыргыз эли, кыргыз тили да дүйнөдө дайыма болсун деп тилейбиз. Жана бул тилегибизди Алла Таала өзү колдоп, кайрадан эгемендүүлүктү берди кыргызга. Ошондуктан биз элибизди, жерибизди, тилибизди, дилибизди коргоп, сактап калуу үчүн эчтемеден тайманбайбыз. Эң чечкин кадамдарга даярбыз, ачык айтайын. Муну эч ким унутпасын. Уважаемые участники заседания, завершая свое выступление, я хотел бы еще раз подчеркнуть на официальном языке. При рассмотрении вопросов в религиозной сфере, как и при рассмотрении любых других вопросов, во главу угла надо ставить защиту национальных интересов государства, а значит, в том числе, защиту национальной самобытности, культуры, традиций и обычаев полиэтнического народа Кыргызстана. Если какие-то нововведения или какие-то религиозные общины, группировки не считаются с этим, то тогда мы должны принимать самые жесткие меры, в том числе законодательного характера. Поэтому этот принцип, я уверен, мы должны сегодня четко закрепить в концепции, которую будем обсуждать и принимать, и в случае необходимости в соответствующих законодательных и нормативных актах, потому что вы сами убеждаетесь, что этот вопрос такой, который нельзя запускать. Потихонечку запустим, потом будет поздно бороться, как это чем-то похоже на рак. Запускать нельзя.